Жалал Абад милициясы жүргүнчүнү зордуктоого жана сүзүп кетүүгө шектүү айдоочуну кармаганын билдирди. Облустагы жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, милицияга 35 жаштагы жаран кайрылып, өзүн белгисиз бирөөлөр зордуктоого аракеттенишкенин жана автоунаа менен коюп кетишкендигин билдирди. Окуя 23-февралга караган түнү саат 1:30 чамасында Жалал Абад шаарында болгон. 1989-жылы туулган аялды белгисиз жарандар жеткирип коебуз деп машинеге салып кетишкен. Жолдо унаадагы адамдар аны зордуктоого аракеттенип, каршылык кылганда жолго калтырып, андан кийин унаа менен 2 жолу сүзүп кетип калышкан. Бул окуядан соң жабырлануучу ооруканага жана милицияга кайрылган. Бул факты боюнча Жалал Абад шаардык милициясы ыкчам издөө иш-аракеттерин жүргүзүп, шектүү катары Subaru автоунаанын ээсин кармашкан. Машина айып короого киргизилип, учурда айдоочу милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Төө иштери жүрүп жатат.